Құдай бұйырса бәрі жақсы болады. Шындығында мен қорқып атам. Бұл оор күнден күнге күшейіп атқан сайын мен қорқып атам. Баламы жоғалтып алышынан қорқып атам. Қап жүрген балам бүгін төшекте мынантип оорып көпкө созылған оору менен алышып атат. Эртеңки күндө эмне болуп кетерин билбейбиз. Мен коркунучтуу, келечегибиз коркунучтуу. Баламы жоготкондон корком, каалабайм мен, урматтуу элим. Мындай экен да, Азамат, бул оору менен жашаган өтө оор экен, бул кан оорулар менен жашаган өтө оор экен. Мен корком, чындыгында корком, өтө коркунучтуу. Аллах Таала деле баягы сүйгөн пендесине сыноо берет деп коет го, бирок элдин берген жардамы менен Кудай буйрса жакшы болуп кетесиң. Бул Кудай буйрса баары жакшы болот. Баары жакшы болот. Бирок достор, мына колун бекен кармашып отурган эне менен баланын бүгүнкү күндөгү күнү мындай күлкүдөн, жылмаюудан алыс өтүп жаткандыгын мен айткым келет да. Кудай буйрса үйлөнүп, жайланып, тойчугуңду берип, ошо тойчугуңда катышайлы. Буйрса жакшылык менен, сүйүнч менен эл менен бөлүшөйлү. Кубаныч, ушундай кайгынын аркасында чоң кубаныч күтүп турарын пайгамбар алейхисалам да хадистерин айткан экен да. Кимде кимге бир оор сыноо келсе, ал билсин, ал үммөтүм. Анын аркасында андан да чоң сүйүнүч бар экендигин кабарлап кой деген экен. Кабарлагыла деп чагансагандай, бул күндүн артасында чоң жакшылык бар, Кудай буйрса. Аллахым ошол күнгө жеткизсин. Буйрса, ислам. Ата-энем күндөн күнгө кыйналып, эме алганын көрүп, мен өзүм менен жүрөгүм ооруп кыйналып атам. Колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Ошол видеону таратып, ушу себепкер болгон Азамат байкеге да чоң рахмат. Сиздин командаңызга дагы Алла ыраазы болсун. Ошо элим, колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биз негизи Каракулжа районунун Акка айылынын тургундарыбыз. Биз бул оор илдетке тагдырдын оорусуна кабылганыбызга мына 1 жылдан ашып калды. Азыркы учурда Бишкек шаарындагы Акунбай көчөсүндө жайгашкан улуттук онкология жана гематология борборунда учетто турабыз. Мына 1 жылдан бери ошол жерде учеттобуз. Ошол жерде дарыланып келатабыз. Мен баламдын диагнозу апластический анемия. Бул диагноз коюлганына 2022 жылдын августунда коюлган. Августунда балам алмалда немеде иштечү, Москвада иштечү, доставкада иштечү балам. Бул эң чоң балам. Биз Кудайдан тилеп сурап алган балабыз. Булдан чоң 3 жылым чарчап калган. Бул балам ошо кичинекейинде деле негизи көп ооручу. Балам 11-дө бүтүп, Россияга иштеп, бизге акча салып, эми колубуз оозубузга жетип калды, балам чоңой иштеп калды, бизге жардам берип калды деп сүйүнүп турган учурубузда кокусунан эле ушул илдетке чалдыгып ооруп калды. Ошол жактан биринчи жолу мурду канап түшкөн. Мурду канап эле больницага өтө көп убакытта канаптыр. Эгер буга чейинки сөмкаларды көрбөгөн болсо, мен дагы бир жолу айта кетейин. Ошондогу биринчи жолу түшкөн ошол кайны менен чогуу жашачу, ошондо бир 10 сааттан ашык мурду канаптыр. Анан бул жаштык кылып, айтпай, барбай эле коеюн, эми басылып калат деп эле жаштыкка салып көп кан жоготкон. Ошондо биринчи жолу бул диагноз Москвадан коюлуп келди. Ошол жактан апластический анемия, тромбоцитопения деп диагноз коюлган. Ал жактан 1 ай лечение алдык. Мен өзүм бардым, карадым. Биз башында ойлогонбуз, бул жөн эле аз кандуулуктун оор формасы экен, эми баягы кыргызчылык кылып кан көбөйтө турган тамак аштарды берсек, может көбөйүп кетет, жакшы болуп калат деп ойлосок, андай болбойт экен. Буну ошо пересадка кылыш керек экен. Пересадка костного мозга деп коет экен. Бул аз кандуулуктун оор формасы дегенде бул жанагы канын составындагы 5 литр кан азайбайт. Бул негизи канын составындагы
лейкоцит, эритроцит дегендер азайып кетет экен. Мына ошол тромбоциттин аз болушу кан кеткенде өтө коркунучтуу экен, өтө кооптуу экен. Мурду же тиши бир жери канап кетсе, мына ошону токтото турган функцияны ошол тромбоцит аткарат экен. Менин баламкы кээде 0дон да түшүп кетет. Бул негизи норма боюнча 150ден 350ге чейин болуш керек экен. А менин баламкы биз ошо 20га чыгып калса тромбоцит, 30га чыгып калса сүйүнөбүз кадимкидей. Кээде адан деле түшүп кетет, 0дон деле түшүп кетет. Ошон үчүн бир көп учурда донорлордун жардамына муктаж болуп, мына 1 жылдан бери эле донорлор менен кан койдуруп, тромбоцит койдуруп жашайбыз. 1 жылдан бери ушул больницага күндүзүбүздөн байланып лечение кылып жүрөбүз. Мындай экен да, Азамат, бул оору менен жашаган өтө оор экен, бул кан оорулар менен жашаган өтө оор экен. Мисалы, балдам көчөгө чыкса деле жүрөгүбүз тынч эмес да, түн уйкубуз тынч эмес, күндүзү оюбуз тынч эмес. Мен корком, чындыгында корком. Өтө коркунучтуу. Мындай өтө көпкө созулган оору менен жашаш өтө кыйын экен. Бирок Аллах Таала деле баягы сүйгөн пендесине сыноо берет деп коет го, бирок үмүт кылам, Кудай буйруса жакшы болуп кетет деп үмүт кылам, жакшы болот Кудай буйруса. Бул сыноолорду биз жеңебиз Кудай буйруса. Коркунучтуу, чындыгында коркунучтуу. Кудай буйруса баары жакшы болот. Элдин берген жардамы менен Кудай буйруса жакшы болуп кетесиң. Бул оорунда көрбөгөндөй болуп кетебиз. Бул сыноолорду чогуу жеңебиз. Бул да бир Аллах Тааланын бизге берген сыноосу. Аллах Таала бизге адам баласына негизи бардык нерсени эрте да кеч да бербейт экен, бардыгын өз убагында берет экен. Адамга карап туруп берет экен, булар жеңе алабы, жеңе албайбы деп. Кудай буйруса баары жакшы болот. Баары жакшы болот. Биз ушул оору диагноз коюлгандан кийин лечение алдык, анан таасир этпей тынбай эле кан куюп, тромбоцит койдуруп баштагандан кийин биз пресетка кылдырайлы деп чечтик. Анан кимге кайрылсак деген ойлор болду. Башка кайрымдуулук фонддорго дагы, башкаларга да кайрылып көрдүк, бирок эч кимисинен жакшы жооп ала албадык. Ошол учурда Азамат, сага чоң рахмат. Биринчилерден болуп бизге жардамың аябай ушуга чейин бизди колдоп келдиң. Съемка кылып бер деп, өзүң бошобосоң дагы операторуң жөнөтүп, мына 2 күндөн бери бизге деле канча кеч убактыңа карабай бизге келип тартып биздин үнүбүздү элге жеткирип берип атасың. Сага чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Элдин кызматын кылып жүрө бер, жакшы сөздүн, жакшы төрдүн ээси болуп жүрө бер. Элдин алкышын алып жүрө бер. Сыйына татыктуу болуп, балдарыңдын жакшы күндөрүн көр. Балдардын тойлорун жакшы күндөрүн көр. Сага дагы ден соолугуң экем болсун. Бардык жакшы нерселерди каалайбыз. Чоң рахмат. Сен да ишиңе ийгилик. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Амансыздарбы? Кудай Таалам ар кимдин тагдырын ар кандай күндү, ар кандай көз ирмемди жасады экен. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Баарыбыз убактылуу гана өмүрдөбүз го. Бирок достор, мына колун бекем кармашып отурган эне менен баланын бүгүнкү күндөгү күнү мындай күлкүдөн, жылмаюудан алыс өтүп жаткандыгын мен айткым келет да. Анткени мындай коомчулуктагы мындай кайгылуу кайрылуулар мындай жүрөк оорутпай койбойт. Анан мындай кайрылууда мен сөзсүз мындай бир айрым адамдар сын пикирин айтып ой жүгүртүшү мүмкүн. Бул видеону көрүп жатып, эмне мындай оору көбөйүп кетти деген мындай үстүртөн ой жүгүрткөн, мындай жеңил ойлуу адамдар болушу мүмкүн. Бирок мен айткым келет, үстүртөн ойлонгон, жеңил ойлуу адамдардын катарында болбоңуздар. Бул ооруну бул үй бүлө тилеп, каалап, чакырып алган жок. Күтүүсүздөн келген бул сыноону менен күрөшүп жатат. Ушундай өмүр менен өлүмдүн алдында төрөп, өстүрүп, ушу жакшылыгын көрөйүн деген эне бүгүн уулун жоготуп алыш коркунучунда турат достор. Мына бул онкологический бул больницада мен канча келдим.
мына сиздерди көрүп турган, бул эне менен баланы көрүп турган бул көзүм менен Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, мен кайгылуусун дагы, кубанычтуусун дагы көрүп келем. Мына ушул келип кой, Азамат, келип кой. Эртерээк каражат чогулуп калса экен, видео тартып чыгарып берип койчу, акча чогулуп калса экен деген энелердин кайрылуусу жүрөк ортпой койбойт да. Анан келип мына менин колуман келген ушул достор, мына алгачкы видеону чыгарганыбызда 2 видеонун жыйынтыгы мына бүгүнкү күндө канча элдер кол сунуп жардам берип $20,000 чогулуп калды. Эми ушул $20,000 дагы мен аябай ыраазычылык билдирем. Ушул бизден чыккан видеолорду көрүп ишеним артып бүгүн алдоолор көп болуп жатат. Бирок ушул алдоолорго жол бербегенге да аракет кылып атабыз. Биздин видеолорду уурдап, көчүрүп алып туруп, өздөрүнүн реквизитин тиркеген айбандар көбөйүп атат. Ошондойлорго жол бербеш керек. Бизден чыккан атайын өзүбүздүн мынакей YouTube каналдарыбыздан чыккандарга гана ишенгиле. Аябай көз жүгүртүп карап койгула. Мен ушуну айткым келет. Экинчиден ошол Акчи айылындагы сиздердики Аккыя, Каракулжадагы Аккыя айылындагы жалпы мекендештер, мен өзгөчө рахмат айтам. Анткени ушул жерде турган ушундай үй бүлөнү баягы бир уйдун мүйүзү сынса, бардык уйдун тиги эмеси сыздайт деп коет кыргызда. Бирок ошондой бир үй бүлөнүн, бир айылдашыңыздардын көйгөйүн өзүңөрдүн көйгөйүңөрдөй кабыл алып туруп, жабыла көтөргөн жүк жеңил болот деп, жабыла көчөмө көчө, түтүнмө түтүн, мына ушул исламдын атасы айтып жатат. Мен аябай ыраазы болдум деп, сүйүнүп, кубанып, силерге ыраазычылыгы андай бир чексиз. Мен ушундай ынтымакты бардык эл, биздин элге каалайм. Ошондой ынтымагыбыз мындай күчтүү болуш керек. Ошол эле жалпы кыргыз элибиз, журтубуз Америкада туруп, Италияда туруп ушундай видеолор чыгарганда менин телефонума түз байланышка чыгып кээде сурайт. Азамат, ушундай видеону чыгардыңар, ушул чын элеби? Мен ушуга акча которо берейинби деп, которгон акчасына мен рахмат айтам. Ошол достор, ошон үчүн колдон келсе түшүнөйлү, туура түшүнөйлү. Эч кимдин башына түшпөсүн. Эртеңки күн бизди кандай күн күтүп турат билбейбиз да. Бирок менин колуман келгени ушул пайданын тийип жаткандыгы. Мына бүгүнкү күндө канча мекендештерибиз жакшырып калып атат. Ушул эле аккан оорусунан аты жаман, мына аккан оорусу бүгүн кече жакында эле келген Минор эжекебиз мына 10 күндө 3 миллион сом чогулуп, тез аранын ичинде кеткен. Барып, жакшырып бүгүн катарыбызга келип кошулуп, кече күнү көрүп жүрөгүм сүйүндү. Балдарынын кучагында 7 баласы бар эне балдарынын кашына аман келди. Элдин, журттун жардамы менен, биринчи Кудайдын, экинчи элдин, журттун жардамы менен катарга кошулуп, балдарынын кучагына алып, сонун жашоону жашап, жашоосун улап калды. Ошондой жашоону 10 күнүнөн бир күн ача элек ислам жатат төшөктө. Кече күнү чуркап, бели күчкө толгон жигит, эл барган Россияга барып иштеп, акча таап, үйүн камсыздап аткан жигит бүгүн мына төшөктө жатат. Кыргыздын бир уулу төшөктө жатат. Ушуну келгиле жабыла тургузуп алганга аракет кылайлы. Мына экран алдындагы реквизиттер ушул үй бүлөгө таандык. Кол сунуп туруңуздар достор, мекендештер, кайдыгер болбойлу. Аллах Таала берген дартына шифасын беришлигин Кудайдан тилейли, анан себебин кылып Кудайдан үмүт кылайлы. Мен дагы кызматтамын, колуман келишинче дагы ушундай видеолор чыгалтып, баргандан келгенге чейин көзөмөлдөп, ушу элдин тырмалаңдап беккеден берген акчасын ошол жактан жегиз койбош үчүн туура багыттарды көрсөтүп, жакшы барып келисине толук көзөмөлдүү камтып бергенге аракет кылабыз. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Анан ислам эртерээк жакшырып кет. Мен колум тилейм, мен да тилектешмин Кудай буйрса. Кудай буйрса. Үйлөнүп, жайланып, тойчугуңду берип, ошо тойчугуңда катышайлы буйруса. Жакшылык менен, сүйүнч менен эл менен бөлүшөйлү. Кубаныч, ушундай кайгынын аркасында чоң кубаныч күтүп турарын пайгамбар алейхисалам да хадистерин айткан экен да. Кимде кимге бир оор сыноо келсе, ал билсин, ал үммөтүм. Анын аркасында андан да чоң сүйүнүч бар экендигин кабарлап кой деген экен. Кабарлагыла деп, анысы кандай? Бул күнүн артасында чоң жакшылык бар, Кудай буйрса. Аллах ошол күнгө жеткизсин. Буйрса, ислам. Буга чейин Азамат Байматовго кайрылып 2 жолу съемка кылдырганбыз. Мына ушул съемкадан кийин мен өтө мындай тынбай эле камерага чыгып эле элден жардам сураган өтө оор экен, чындыгындачы өтө оор экен. Мен ошо биз съемка кылдыргандан кийин өтө элге, ушул кыргыз элиме өтө ыраазы болдум. Бизди тааныбаган адамдар эң биринчиден биздин ушул Аккыя элинин биздин айылдаштарыбызга эң биринчи ыраазычылыгымды айтып коеюн.
түп көтөрө киришип ошо үймө үй чогултуп беришти деп мен жолдошума айтып келдим. Мен ушул учурда биякта болчумун. Мен өтө ыраазы болдум. Бизди тааныбаган эле элдер, тааныбаган адамдар бизге көптөн эле акчаларды салып коюп атышты. Мен өзүм өзгөнүн кызымын көрсөтсөм болом. Ошо өзгөндүк туугандарым чыгып атышты. Менин классташтарым, жолдошумдун достору, классташтары. Анан мен азыркы учурда ушу Бишкекте жашоо өтө кыйын. Биздин баламдын ден соолугуна байланыштуу убактылуу бул жакка көчүп келгенбиз. Үй бүлөбүз менен ушул жакта жашап атабыз. Эң биринчи бизди колдоп кеткен ушул жерде кайнэжелериме рахмат, тууган уруктарга рахмат. Иши кылып бизди көрүп, бизди буга чейинки акчага которгон баарыңыздарга чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Сиздерге Аллах Тааладан эселдеп кайтып келсин берген садакаңыздар, үйүңүздөрдө оору суркоодон алыс болуңуздар, жакшылыктар, тойлор көп болсун. Дагы элден жардам сурайбыз. Ошондо чогулган акча бизге Индияга $40,000 керек болуп аткан. Ошонун жарымы чогулду. Сиздердин жардамыңыздар менен ошол акчанын жарымы чогулду. Биз ойлогонбуз, может ага чейин эми баягы үмүтсүз шайтан деп калат. Может жакшы болуп кетсе, кайра башка адамдарга таркатып беребизби деп да ойлодук. Бирок баары бир ошо пересадка кылмайынча болбойт экен. Дагы үмүтү сиздерде. Ошол акча $40,000 жарымы чогултканга кайрымдуулук кылыңыздар, жардам күтөбүз сиздерден. Сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Чындыгында мен коркуп атам. Бул оору күндөн күнгө күчөп аткан сайын мен коркуп атам. Баламды жоготуп алышынан коркуп атам. Кечеле чуркап жүргөн балам бүгүн төшөктө мынантип ооруп көпкө созулган оору менен алышып атат. Эртеңки күн дагы эмне болуп кетерин билбейбиз. Мен коркунучтуу, келечегибиз коркунучтуу. Баламды жоготкондон корком, каалабайм мен, урматтуу элим. Мен баламдын жакшы болуп кетишин каалайм. Эч кимдин баласы оорубасын, эч кимдин баласынын оорушун каалабайм чындыгында. Жалгыз үмүтүбүз элден сиздердин жардамыңыздар керек бизге. Балам жакшы болуп кетиши үчүн. Балам ушу төшөктөн туруп эл катары, достору катары жакшы болуп кетсе, эл катары, достор катары иштесе. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим, тынч отурасыздарбы? Кышкыруудан кыйналбай, кысталбай. Мен Асанов Орозбай, Ош областынын Каракулжа районунун Аккый айылынын тургуну болом. Мен уулум ушул ислам апластический анемия менен ооруйт. 2022 жылдан бери ооруйт. Ошондон больницага жатып табыптан доктор эч неме кылбай быйыл ушу кировать этип 23-жылы ушу жайындасы июнь-июль айларында катуу кировать эткени ушу пересадка кылдырабыз деп сиздерге кайрылып бир аз пул акча топтодук эле. Анан ошол кировать эткенден кийинки лечениядан утурум жакшы болгондон ушу экиленип пересадка кылдырбай эле койлу деп кайра сиздерден суранып съемка кылбадык эле. Анан эми бардык колдон келген иш аракеттердин бардыгын кылдык. Бир гана ушул способ пересадка калды Индияга. Ошол Индияга пересадкага $40,000 керек экен. Ошонун жоктугунан улам сиздерге дагы кайрылып турабыз, урматтуу жамаат, туугандар. Жарым акчасы ошол немеде эле чогулган $20,000 бар. Ошол жарымына да ушул сиздерден жардам суранып неме кылып атабыз. Ошо күндө эле ушу больницадан больницага, табыптан табыпка кыдырып жүрүп ушул акыбалы болуп атат. Азырда ушул Бишкек шаарынын ушу улуттук онкология бөлүмү, гематология бөлүмүндөбүз. Ушу кайдыгер карабаган адамдардан дагы да болсо неме сурайбыз, жардам сурайбыз. Ушул баламды пересадка кылдырып келип ой Индиядан.
Анан эми учурдан пайдаланып дагы рахматым айткым келет. Ошол жай айында сураганда акча берген жалпы кыргызстандыктарга, ошолордун ичинен айрым закыялыктарга, тууган уруктарыма, дос-жаларыма бардыгына ыраазымын. Аллах таала ушу бардыгыңыздардын берген ихсандарыңыздарды көпчүлүктүн катарында сооп кылып кабыл кылган болсун. Рахмат, сиздердин ушу жардамыңыздарга муктажбыз, дуаңыздарга муктажбыз. Ушу колуңуздардан келсе ушу кайдыгерлик кылбай битке жардам кылып коесуздар деп суранабыз. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерден жардам сураймын. Биз ушу пересадка апластическая анемия, ушу пересадка костный мозг пересадка кылыш керек. Колуңуздардан келсе, кайдыгерге карабай жардам берип коюңуздар. Үйдүн эң чоңумун, ата энемдин үмүтүмүн. Жардам беришим керек. Азыр ооруп 1 жылдан бери больницадамын. Азыр айтсаң ислам, ошол төшөктө мисалы жатып, анан мисалы коркунучтар, мисалы тем более сен жаткан жериң онкология да мисалы. Бул жерге мындай жөнөкөй оору адам келип жатпай турган жер. Анан бул жерде мисалы сени мындай коркунучтуу немени кармап аткан, кээде мындай сени жан дүйнөңдө мындай кээде ойлоносуң го, оорусаң оорусаң деп. Эмне болот, эртең ким кандай болот деп элестете албай. Сенде азыр кандай коркунуч жашап атат сенде? Эмне коркунуч? Бул оору менен аяксам келин эле дейм. Башкысы ата энеме жардам берип, үйдүн эң чоң улуңдуктан иштеш керек. Азыр ушинтип иштей турган убагымда ушинтип ооруп 1 жылдан бери бул жактамын. Ата энем дагы кыйнап ошентип жүрөбүз. Ошо менен ата энем мени ойлоп, мага дуа кылып, күндөн күнгө дуа кылып атышат. Ата энем күндөн күнгө кыйналып, эме кылганын көрүп, мен өзүм эле жүрөгүм ооруп, кыйналып атам. Колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Мен да эртең бутка сакайып, мен дагы элге, жерге кызмат кылып, ата энеме кызмат кылгым келет. Колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Элге кайрылыш деле кыйын экен негизичи. Элге кайрылып башында өзүбүз эле аракет кылып чогулталым дегенбиз, бирок ал $40,000 биз үчүн аябай чоң сумма. Ал ошол үчүн өзүбүз чыгара албай, өзүбүз таппагандыктан элге кайрылдык. Анан ошо кайрымдуу фондуна Азамат байкеге кайрылып, ошол аркылуу тартырып атабыз бул съемканы дагы. Анан ушуну кайдыгерге карабай жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Буга чейин видео чыккан, Буга чейин видео чыккан, жайындасы чыккан. Ал жайындасы чыккандан ошо $40,000 жарымы чогулган. Ошо чогултуп берген элге сиздерге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ошондо жарымы чогулду элек. Ошо жарымын чогултуп кайдыгерге карабай жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Анан ушул видеону таратып, ушу себепкер болгон Азамат байкеге да чоң рахмат. Сиздин командаңызга дагы Алла ыраазы болсун. Ошо элим колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар.